чек ара маселеси бир эле Ташиев чече турган маселе эмес. Бул маселени президенттен баштап өкмөт башчылары, өкмөт башчысы, ошондой эле бизде коопсуздук боюнча кеңеш бар. Болгондо дагы ал жерге Талатбек Масадыков деген ошол Афганистанды, Тажикстандын, Фарси элдеринин бир сөз менен айтканда, ошол эки өтө кооптуу бизге кошуну катары бир Тажикстан болсо, наркы Афганистан жакында. Мына ушул өлкөнүн үрп адатынан баштап баягы биз айтып коебуз го, ошол элдин менталитетинен бери биле турган адис деп болгондо дагы вице-президенттин кызматын ээлей турган кызматты берди да. Башкача айтканда, коопсуздук кеңешинин төрагасы Садыр Жапаров болсо президент, ошол коопсуздук теги кеңешинин төрагасы, башкача айтканда Садыр Жапаровдун мындай орун басары болуп дайындалды. Бул өтө чоң кызмат. Чындап эле вице-президенттин кызматы менен барабар кызмат десек жаңылышпайбыз. Түздөн түз коопсуздук, ички тышкы коопсуздукка жооп бере турган адам мына ошол Талатбек Масадыков болот. Президенттен кийинки эле киши. Демек сиз билдирүүңүздө? Менин билдирүүмдө мен чек ара маселеси кандай чечилип атат деген сөздү айткым келген жок. Себеби мен билбейм протоколдордун мындай айтканда маңызын. Ал жерде эмнелер жазылганын, себеби коомчулукка ал чыга элек. Биз билбейбиз. Ал эми ок атылган жерге бир саамга элестетип көрөлүчү. Ташиев жок өлкөдө. Командировка кетти дейлик башка чет өлкөгө. Ошол мезгилде ок атышуулар башталып кетти. Тажикстан менен Кыргызстанда. Ташиевден башка ким барат? Деген ал чече албайт да. Чечсе качан эле чечип коймок. Мына ушул суроо да. Мындай да ачыгын айтканда, Камчыбек Ташиев каерде өтө кооптуу, же болбосо өтө чырдуу, же бир кайсындайдыр бир последствия деп коебуз го, жыйынтыгы бир жаман нерсеге алып келе турган жерлерде ал анын маселеси болсо да, маселеси болбосо дагы Ташиев пожарный сыяктуу, скорый помощь, тез жардам сыяктуу иштеп атат да биздин өлкөдө. Ошол эле апрель окуясында бирок көрө алган жокпуз го? Апрель окуясында дагы ал киши чет өлкөдө болуп калды. Ошол мезгилде өзүнүн ден соолугуна байланыштуу, бирок ден соолугуна карабастан учуп келди да. Көрдүңөрбү? Учуп келип, ошол жака Ташиев учуп келгече эч ким барган жок. Чек ара кызматынын жетекчисинен башка, губернатордон башка эч ким барган жок да. Ошол коопсуздук кеңешинин катчысы Марат Иманкулов да барган жок. Ал жерде немеде Масадыков бар беле жок беле, ал мезгилде эсимде жок. Ал да барган жок. Болуптур президент барбасын. Мурунку премьер-министр, азыркы кабинет министрлери деп коет. Түздөн түз чек ара маселеси дагы ошол баягы өкмөттүн элге түшүнүктүү болуш үчүн мен өкмөт деп сүйлөйүн. Себеби азыр кабинет министрлер десең түшүнбөйт жөнөкөй эл. Өкмөттүн жетекчиси дагы барган жок. Эч ким барган жок да. Биз дагы сарасеп салып атабыз да, карап атабыз да. Ошон үчүн чек ара бир эле коопсуздук комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиевке же болбосо чек ара кызматынын жетекчиге же болбосо губернаторго, аким, айыл, өкмөт анан элге эле керек эмес да. Элге эле керек эмес да. Чек ара деген бул Кыргызстандын бүтүндүгүн сактай турган ошончолук кооптуу маселе. Кыргызстандын кайсы областында чек ара маселеси пайда болбосун. Чек ара маселеңде катачылык кетирип, ошол маселеде кандайдыр бир район эмес, айыл өкмөтүн алдырып койсоң, Кыргызстандын бүтүндүгүнө доо кетет. Мен ошону айтайын дегем да, мындай бизде патриот жигиттер барбы? Мамлекеттик кызматта иштеген Камчыбек Ташиевден башка деп. Ой ушул жакта да.